Бишкектеги аларча көрүстөнүнө легендарлуу кыргыз кино режиссеру Болотбек Шамшиевдин эстелиги орнотулду. Маркумду эскерүүганын үй бүлөсү, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, маданият министри Алтынбек Максутов, жогорку кеңештин депутаттары жана маркумдун жакын саналаштары катышты. Шамшиев 1941 жылдын 12 январында толуп, 2019 жылдын 21 декабрында дүйнөдөн кайткан. Аларчада ачылган маркумдун эстелиги кыргыз кереметин жаратуучу деп аталып, кино режиссердун оолу Чыңгыз Шамшиевдин планына ылайык жасалган. Аны айкелчи Тамила Маматова жана Багдат Калчаев жетектеген кыргыз скульпторлор тобу тургузган. Эмгекте Шамшиевдин 40 жашындагы элеси чагылдырылган. Эстеликтин ачылыш аземинде кино режиссердун үй бүлөсүнө Кыргыз Республикасынын жогорку сыйлыгы болгон Ак Шумкар өзгөчө белгиси тапшырылды. Бул белги Кыргыз Республикасынын баатыры наамына таткандарга ыйгарылат. Шамшиевге бул наам былтыр сентябрь айында берилген. Өлкөбүздүн эң жогорку Кыргыз Республикасынын баатыры наамын ыйгарды. Жогорку даражадагы Ак Шумкар өзгөчө белгисин сизге түбөлүк жайга узаганыңыздан кеч болсо дагы тапшырып жатабыз. Болотбек Шамшиев өзү да залкар жана дүйнөлүк кинематографияга залкар актерлорду алып чыккан Сүймөнкул Чокморов, Сабира Кумишалиева, Орозбек Тукманалиев, Советбек Жумадулов, Айтурган Темирова сыяктуу артисттердин таланттарын ачкан. Мындай таланттуу залкар аткаруучулар Шамшиевдин фильмдерин элдик фильмдерге айландырышты. Булар эл сүйгөн, кайталангыс, унутулгус инсандар. Маркумдун жубайы Айтурган Темирова, Болот Шамшиев кино жаатында кандай адам болсо, үйдө дагы талаптуу катуу койгон. Адам катары балдарына мыкты тарбия берип келген ата катары эскерди. Шамшиев кинода кандай ушундай эме болсо, талап кылган болсо, үйдө деле ошондой болчу да. Бирок ал балдарды сонун тарбия берчү. Мисалы сабак жасаганда сабагын текшерип калат кээ убакты болгондо. Балдарым качып турчу. Апа, атабыз келгенче текшерип койчу тез деп. Кээ убакта менин убактым болбой калат, тамак жасап атамбы. Атасы кел мага деп кызым тапшырмаларды жаттадым десе, айт кантип жаттадың? Мындай деп эметип берсе, жок, андай эмес. Кантип айтып атасың? Сен мынтип эметип дыханияңды алып, дегендей мындай, анан ла деп, прям баягындай артистизде. Ой, ата, эме бул мектеп класста мен антип кылбайм деп, классташым баары күлүшөт, жынды болду деп. Жок десе, жок, андай эмес. Сен ушинтип жаттагандан кийин ушинтип айтышың керек. Деп ушинтип кыйначы да ошондон балдарым атасы келгенче тез текшерип бер деп. Мындан сырткары ал чыгармачылык жаатына дагы токтолуп, Шамшиев негизги тилегине жетпей калганын кошумчалады. Кинодон сырткары көп окучу, көп китеп окучу, анан албетте Манас китеби, анын ушундай ички дүйнөсү ушу Манас болчу да, анткени өзү башынан баштап ошо Манасты тартам, анан кийин Симитейди тартам деп ушундай эмеси бар эле. Бирок эми ал эмесине жеткен жок. Тилекке каршы Совет убагында болбойду, анан кийин перестройка деди, ого бетер акча жок, андай арзан акчаларга кино тартып атпайбы. Шамшиев андайга макул эмес. Анткени Манасты тартса, кадимкидей трилогия дегенде, кадимкидей укмуш кылып тартыш керек да. Анан мындай эле кылып эле кыскача кылып эле болбойт. Ошондон ал ушундай тилегине жеткен жок. Ошондон памятте көрдүңөр, ал китеп, Манас китеби күнүгө окучу, окуп, балдарга окуп берчи, кызына окуп берчи, айтып берчи. Анан кийин ошол китеп менен уктап, китеп менен турчу. Ошондон балдарынын эсинде ошол китеп калыптыр. Ал китеп ушуга чейин балдарымда бар, ошол китепти кармап, ошол памятникти жасады. Ошондой эле аземге катышкан маданият ишмерлери Шамшиевди кесипкөй жана мекенчил адам катары эскеришти. Болотбек Шамшиевдин өзгөчөлүгү эмне? Бул съемочный аянтка даяр киносу менен келчү. Бул өзүнүн оюнда, өзүнүн көзүндө тартып алган кино. Башында даяр кино бар болчу. Ошон үчүн иштеген бул адам менен оңой да болчу, Болот Шамшиев СССРден Кыргыз Республикасынын эл артисти, 2 даражадагы Манас орденинин жана башка ата мекендик чет элдик сыйлыктардын ээси болгон.
Ал Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан Ак кеме, Эрте келген турналар, Фунзиямдагы Кадыр түн аттуу кинолорун тарткан. Мындан сырткары ал тарткан Караш-караш, Ысык көлдүн кызгалдактары, Сүйүү жаңыргы жана башка тасмалары калың элге кеңири таанылган. Шамшиевдин тасмалары көрөрмандарды жаңы актерлор менен тааныштырчу. Сүрөтчү Сүймөнкул Чокморовду алгачкы жолу тасмага тартканда Шамшиев болгон. Анын режиссердук эмгектери кыргыз киносунун алтын фондуна кирген. Ошондой эле Шамшиев өмүр жолунда китеп жазып, консул жана депутат болуп эмгектенген. Шамшиевдин кыргыз киносунун классиги деп атоого болот. Анткени ал киностудияда актер катары да, сценарист катары да, режиссер катары да иштечү. Ал тарткан тасмалар кыргыз киносунун алтын фондун толуктады. Буга карабастан ал заманбап Кыргызстанда кино тарта албай көп жыл бою Казакстанда иштеген.